Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Бүгүн болсо биз эл ичинде ырдап жүргөн жакшынакай обонду үйрөнөбүз, торгойм деген чыгарманы. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Сабакты баштардын алдында ушул Нурак Абдрахманов атабыздын ыкмасы менен үйрөтүп атабыз. Ошол ыкманы элдерге түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир жазып коелук, андан кийин сабакты баштайбыз. Анда эмесе кеттик. Тоголок мындай. Бул деген бош дегенди түшүндүрөт, Бош. Бул болсо сөмөйдү түшүндүрөт, жазып коелук. Мунубуз ортон. Бул болсо аты жок колубуз. Андан кийин чыпалак. Мынакей могу белгилерди жаңы көрүп аткан көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып коелук. Мынакей бул тоголок деген бош. А бош деген комузда кандай? Азыр көрсөтүп коеюн. Бош деген комузда эч нерсени баспай туруп эле, эч нерсени баспай туруп, мындай бош чертсек, ушул мынакей бош деп ушуну айтабыз, мынакей бош. А сөмөйүбүз болсо түшүнүктүү, мынакей сөмөйүбүз менен басабыз, ортонубуз ортон, аты жок, чыпалак. Бул деген сол колубуздун эмеси белгилери, эн тамгалары. А бул болсо оң колубуздуку. Каякты көздөй шилтейбиз. Мынакей мынабу өйдө багытты көрсөтүп турат. Өйдө. А бул болсо биз билгендей эле ылдый. Ылдыйды түшүндүрөт, Ылдый. Өйдө шилтейбиз, ылдый шилтейбиз. Мынакей белгилери, мынакей оң колдун белгилери, мына буякта жазылып турат. Шилтей турган колубуздуку. Эми андан ары сабагыбызды уланталык. Сызып алабыз. Мына мен жазып аткан кайталоо дегенди түшүндүрөт. Азыр сабактын жүрүшүндө ушуну түшүндүрүп берем. Мынакей боштор кетти, мынакей. Белги, мынакей бул болсо комуздун 3 кылы деп түшүнсө болот, мынакей. Биринчи кылыбыз астан өйдө саналат. Биринчи кыл, комуздун экинчи кылы, комуздун үчүнчү кылы. Белги биринчи кылдын үстүндө турса, ошол колубуз менен мисалы биринчи кыл басабыз. Мынакей мисалы бул боштор. Муну баспайбыз, бош, бирок биринчи кылда турат. Ойной турган обону биринчи кылда. Андан кийин сөмөй. Эки жол жазылып турса, эки жол чертебиз. Мынакей буларды белгилерин коюп коюп, бул оң колдук. Мынакей ылдый шилтенди, биринчи бош, экинчи бош, өйдө шилтенди. Андан кийин сөмөйлөр кетти. Сөмөй дагы ылдый, өйдө. Экөө турса, эки жол чертебиз, ылдый, өйдө. Мынакей сөмөйүбүз мисалы биринчи кылдын үстүндө турат. Сөмөй менен биринчи кылды басабыз. Дагы бир түшүндүрүп кетейин, бул деген үчүнчү мерчем, үчүнчү мерчемден чертебиз. Андан кийин чыпалак экен, чыпалак дагы биринчи кылда экен. Ал дагы экөө экен. Булар дагы ылдый, өйдө. Бул жерде аты жок кетти, мынакей аты жок колубуз. Бул ылдый. Ошол жерден каша жабылат. Биринчи кайрыгыбыз мынакей. Андан аркысын жазып коеюн, анан комуз менен шашпай көрсөтүп берейин. Андан ары ушул эле аты жок экинчи кылга кетти уже мынакей. Экинчи кыл аты жок экөө экен, мыякта дагы ылдый, өйдө. Анан сөмөй. Бул да экинчи кылда туруп атат. Экиден чертилип атат. Мынакей бул дагы ылдый, өйдө. Чыпалак биринчи кылда экен. Бул дагы ылдый, өйдө. Анан аты жок, бул жерде биринчи кылга түштү мынакей. Бул ылдый менен өтөт. Эми андан ары түшүндүрөлүк. Комузда булар кандай чертилип атат? Жакшылап шашпай көрсөтүп коеюн, андан кийин обонду ойноп берем. Кеттик. Үчүнчү мерчем мынакей. Кадимки сарой чертилет, бул жерден мөлмөрүм чертилет. Ушул жерден азыр торгоймду ойнойбуз. Мынакей бош кетти. Боштор эки жол экен. Ылдый, өйдө чертебиз мынакей. Эч нерсени баспайбыз. Ылдый, өйдө. Анан кийин сөмөй турат. Ал да биринчи кылда экен. Бул дагы ылдый, өйдө. Анан чыпалак. Чыпалабыз мынакей. Биринчи кылда ылдый, өйдө. Анан аты жок экинчи кылда. Ылдый. Эми кошуп чертип көрөйүн, ушуга чейин кошуп чертип көрөлүк, кана кандай болот экен. Мына ушундай жакшынакай обон чыгат экен, биринчи кайрыгыбыз. Эми экинчи кайрык чертелге. Экинчи кайрыгыбыз аты жок, экинчи кылда турат.
Белги экинчи кылдын үстүндө турса, комузда экинчи кылда болсо, комузда да биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл, биякта да биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл. Андан ары кеттик, Ылдый өйдө аты жок, анан сөмөй экинчи кылда, ылдый өйдө, анан чыпалак, ылдый өйдө, анан аты жок, ылдый кайра. Биринчи кылда чыпалак, эки чыпалак, анан аты жок биринчи кылда экен. Эми кайра кошуп четебиз. Деген оң болот экен. Эми биринчи кайрык менен экинчи кайрыкты кошуп четип көрөлүк, Мына. Бuna boş кетип атат. Boş, сөмөй, чыпалак. Аты жок экинчи кылда токтодук. Андан ары кеттик. Деген оң болду. Эми андан ары жазабыз. Эми андан аркысын жазып, сага сулантабыз, Андан эки кайрыгыбызды жазалык. Мындай. Бул жерден биздин биринчи кайрыгыбыздын акыркы кайрыктар экен, Аты жоктор кетет. Биринчи кылда аты жок. Чыпалак экен. Булардын баштары кошулуп турат экен. Бул деген экөөнү бир ирмемде четиш керек, ылдый өйдөнү. Баарыныкы тең ушундай болуп турат, мынакей. Аты жок менен акыркы чыпалак экөө бир болот экен, Мындай болуп туруп. Анан ушул жерден кайрык бүтөт экен, бул жерден. Эми түшүнүктүү болуш үчүн баштан аягына чейин бир ойноп берейин. Себеби кайрык ушул жерден бүтөт азыр, мынакей. Баштан баштап кошобуз азыр. Кеттик анда, мына. Бош, эң баштан баштайбыз, боштон баштайбыз, кеттик. Экинчи кайрык бүттү, эми үчүнчү. Мынакей бул жерге чейин келдик. Кайра ойноп коелу, баштан баштап тамгалайбыз, кеттик. 1, 2, 3. Деп бияка чейин, чыпалакка чейин келдик. Эми андан ары кетебиз. Анан чыпалак. Эки чыпалак астыркы кылда. Астыңкы кылда эле аты жок, Бул жерде анан сөмөй менен бүтөт экенбиз. Бул жерге мындай кош точка коем, азыр эмне бул кош точка түшүндүрөм. Булар дагы ылдый өйдө, бардыгы тең башындагыдай эле ылдый өйдө четиле берет. Ылдый өйдө, анан мунабыз ылдый бүтүш керек. Эми азыр түшүндүрүп коеюн. Кашанын ичинде турат, эки каша, анан точка. Эки каша, анан точка. Бул эмне түшүндүрөт? Бул экөөнүн ичиндеги ноталар эки жолдон кайталанат. Мына мояктан баштап чертебиз, чертип келебиз. Могу кашага келгенден кийин кайра баштан кетет. Андан ары улантпайбыз, кайра баштан ушуну кайталайбыз. Башынан аягына чейин. Кайсы кош точкага чейин болсо, ошого чейин кайра улатабыз, Эми акыркы кайрыкты ойноп берейин. Бул түшүнүктүү болуш үчүн баардыгын башынан кошуп ойнойбуз азыр. Кеттик кайра. Экинчи кайрык кетип атат. 3кө өттүк. Бүт бар тең, аты жок биринчи кылда. Акыркы кайрык жаңы жазган. Деп бул жерге чейин келдик. Бияка келгенден каша турат, кайталап турат, Кайра башынан кетебиз. Токтобуздун эле. Деп биздин оңдун биринчи кайрыгын кайталадык, Акыркы кайрыкты жаздык. Эми ушул түшүнүктүү болуш үчүн баардыгын кайра баштан кошуп четелик, Эми кашаны дагы эске алалык. Кашанын ичиндегини эки жолу кайталайбыз. Бияктан баштап аягына чыгабыз, анан кайра баштан четилет. Аты жоктор биринчи кылда. Акыркы кайрык. Сөмөйүнү бүттүк, кайталап турат, кайра баштан кеттик.
кайрык. Деп биринчи оондун биринчи кайрыгын үйрөндүк. Эми андан ары жылабыз. Андан ары оондун эң кызыктуу кооз жерине жеттик. Бул жер деген оондун кайрыгы. Оондун кайрыгын жасабыз азыр. Мынакей бул жерде дагы кайталоо деген белги башталды. Аты жок колдорубуз экинчи кылда туруп атат. Сөөмөй экен, анан чыпалак. Анан кайра экинчи кылда аты жоктор экен, үчөө экен. Бул жерден кашан жаап турабыз дагы, бул жерге кайталоо белгисин коебуз, азыр түшүндүрөбүз. Эми мунун каякты көзөй чертилет, ошолорун жазып коелук. Биринчи эки аты жок ылдый өйдө ойнолот. Андан кийинки аты жок менен чыпалак, сөөмөй үчөө өзүнчө ойнолот. Азыр мен белгилерди коем. Мына мындай белги болду. Бул жерде деген сөөмөйдүн үстүндө белги турбайт. Себеби белги азыр могу жерге кетет мындайынан. Мына бул белги деген музыканын тилин алганда льгата дегенди түшүндүрөт, Эмнеге мындай чертилет, азыр түшүндүрүп берем. Акыркыларын жазып коелук. Бул акыркы үчөө чогуу чертилет. Ылдый, өйдө, анан ылдый. Эми түшүндүрүп коеюн. Чүрүктүү болуш үчүн дагы бир кайталап ойноп коеюн, тезирээк кылып, Мынакей. Башынан баштап. Кайра башынан кайталайбыз. Деп кайрык бүттү. Оондун кайырмасына келдик, припевке келдик. Мынакей эми. Припев мындай. Экинчи кылда аты жок, анан сөөмөй. Эми белгилерге көңүл бурабыз бул жерден, мынакей. Деп мен буяктан баштап ойноп койдум. Эми жайыраак тамгалап көрсөтөбүз. Мынакей. Биринчи экөөнү чогуу чертебиз, мынакей. Экинчи кылда аты жок, ылдый өйдө. Анан кийинки менен бул үчөө чогуу чертилет. А сөөмөйдү чертпейбиз, азыр көрсөтөм. Аты жок ылдый кетти. Анан ушу тытып алабыз мындай кылып туруп, мынткенде үн чыгат комуздан. Сөөмөйдү чертпейбиз дагы, ошол мынтип тытып алгандагы үн сөөмөйдүн үнүн чыгарат. Анан кайра чыпалак чертип кете беребиз андан ары. Деп кете беребиз. Ошондо эмнеге мындай болуп атат? Бул жер деген оондун эң кооз жери. Ошондо комуздан эң сонун кооз үн чыгат, мынакей. Деген үн чыгат. Деп буну кошуп чертебиз. Кайра башынан көрсөтөм. Дедик, анан аты жок, сөөмөй, чыпалак. Сөөмөй чертилбейт. Себеби муну мындай кылып туруп тытып алабыз азыр, мынакей. Дегенде үн чыгат, сөөмөйдүн үнү чыгат. Андан ары чыпалак чертип кетебиз кайра. Деп чыпалакка келдикпи? Анан бул үчөөнү кошуп чертебиз. Мынакей. Кайра. Кайрыгыбыз ушундай. Бул дагы мынакей кашанын ичинде тургандыктан эки жолу кайталанат. Мынакей кайырмасын дагы жолу тамгалап көрсөтүп берейин. Үчөө турат. Бул экөө бияка бөлүнөт экен дагы. Мына бул льгата, бул үчөөнү кошуп турат. Үстүнө да кошуп турат, астына да кошуп турат. Сөөмөй чертилбейт. Сөөмөйдүн үстүндө белги жок. Буякты мунун үнү менен чертип кетебиз азыр, мынакей. Жай кылып көрсөтөйүн. Мынакей. Мынакей. Үч, кайра. Деп чертилет. Эми бул кайрык түшүнүктүү болуш үчүн бардыгын кошуп чертип көрөлүк, Оондун баштан баштайбыз. Кеттик анда. Кайталоого жеттик, кайра кетти башынан.
кайырмага жеттик. Жанагыдай деп 2 жолу кайталанат. Анан калганын болсо кийинки сабакта өтөбүз. Мынакей кайырмасы торгоюм деген ырдын эң кульминациясы. Кооз жери мынакей. Бул жери сенсиң менин торгоюм, сен күндө түндө ойлоюм деген жери мынакей эң кооз жери. Эми ушул жазылган кайрыктарды, ноталарды жакшынакай кылып кайталап келебиз. Андан кийинки сабакта калган сабагыбызды улантабыз. Мынакей ушул кайрыкка чейин мындай жакшынакай болгон болду. Азыр мен токтоосун четип берем. Анакей. Ушул жерге чейин келдик. Эми ушул чыгарманы, ушул кайрыкты ушуга чейин жакшынакай кылып жаттап келебиз. Анан кийинки сабакта калганын улантабыз.